Урматтуу коллегалар, бүгүнкү сиздердин алдыңыздарга алып чыга турган маселе ошондой эле мамлекетибизге абдан керектүү, биздин кыргыз мамлекетибизге, элибизге, журтубузга керектүү бир көйгөйлүү маселени көтөрөйүн деп чечтим. Айыл өкмөттөрдү реформа жолу менен дотациядан чыгаруу боюнча болмокчу. Албетте, айыл өкмөттөрдүн бардыгын бирдей шарт менен дотациядан чыгарууга мүмкүн эмес. Бирок айыл өкмөттөрдүн дотациядан чыгаруу боюнча негизги сунуштарымды сиздердин карооңуздарга алып чыгууну туура көрдүм. Мамлекетибизде 452 айыл өкмөт бар. Азыркы учурда алардын ичинен 330 айыл өкмөт дотацияда отурат, 122 айыл өкмөтү өзү каржылоого жетишкен. Мынакей 2022 жылы айыл өкмөттөргө республикалык бюджеттен 1 миллиард 423 миллион 225 миң. Болжол менен айтканда 1,5 миллиард сом ошол дотацияга каралган. Бул жанагы врановый грант депчи. Айыл өкмөттөрдүн негизги киреше булагы бул жер салыгы жана мамлекеттик фонддун жерин ижарага берүүдөн түшкөн каражат болуп эсептелет. Айыл өкмөттүн мамлекеттин фонддун жерин ошол аймакта тилекке каршы мындай таасирдүү ошол жердеги адамдарга гана ижарага берилет экен. Жерди ижарага алган адамдар өздөрү иштетпестен башка субподрядчикке субарендага берип, ортосунда ошол акчаны айыл өкмөттөр менен ошол жердеги жер адистери менен чогуу акчаны бөлүшөт экен. Ошол мен реформа бир жолу менен бир 5 негизги сунушумду сизге тартуулайын деп атам. Биринчиси, айыл өкмөттөрдү дотациядан чыгаруу үчүн айыл өкмөттөрү жакшы киреше табуу зарыл деп эсептейм. Ал эми азыркы мыйзамдарга ылайык айыл өкмөттөрдү киреше табуу үчүн чарбалык иш аракеттери жүргүзүүгө уруксаттары жок. То есть азыр айыл өкмөттөрдү ушундай коммерческий эгин айдап жанагындай коммерциялык иштерге укугу жок. Ошондуктан айыл өкмөттөрүнө мамлекеттик фонддун жерин иштетүүгө, чарбалык иш аракеттери жүргүзүүгө укук бериш керек деп эсептеймин. Укук берүү үчүн жер кодексинин 16, 17, 73 беренелерине, жергиликтүү өз алтынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдын 34, 51, 65 беренелерине өзгөртүү киргизүү зарыл. Демилгени ишке ашыруу үчүн ар бир областтан бирден айыл өкмөттүн пилоттук долбоор иштеп, аларды бардык айыл чарба техникасы менен камсыз кылып, ветеринардык кызмат, агроном жана башка орундар түзүү керек. Орундарды түзүү зарыл. Демилгени ийгиликтүү ишке асса, анан башка айыл өкмөттөргө жайылтууга болот. Экинчи, акырындап элге түшүндүрүү жолдору менен ирилешкен кооперативдерди түзүү зарыл. Чындыгында кооператив түзүү абдан оор, бирок канчалык эртерээк баштап ирилешкен кооперативдерди түзсөк, ошончолук ийгиликтерге жакшыраак жетишебиз. Үчүнчү маселе, урматтуу коллегалар, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич 2021 жылдын 6 декабрындагы жарлыгы менен айылдык товар өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүү максатында 2022 жылдан баштап 2024 жылды кошуу менен айыл чарба жерлерин салыгынан бошотулган. Азыркы учурда, урматтуу коллегалар, эң өкүнүчтүүсү бир 20-30 жылдан бери жер салыгы каралбай калды да. Жер салыгынын көлөмү гектарына 189 сомдон баштап 453 сомго чейин.
Белгилеп кетүү нерсе салыктын бул көлөмү 10-20 жылдан бери булар өзгөрбөй турат да. Ошон үчүн сөзсүз ушул жер салыгын караш керек деп мен сунуш кылат элем. Азыр мынакей бардыгыбыз эле мынакей айылда чоңоюп, айылда өстүк, айыл шартын жакшы билебиз. 1 гектар жердин арендасы, салыгы bir bo çöptün, je bolboso bir pres çöptün basına barabar eken. Ушул маселе боюнча менин дарегиме айыл чарба адистеринен көптөгөн сунуштар келип түштү. Налог бошотулгандан ушул 3 жылдан кийин, Кудайым буйрса, ушул моратория бүткөндөн кийин ушул жер налогун жер кыртышына карап туруп 2000 сомдон кем эмес жер салыгын киргизсек деген киргизсек деп мен силерге сунуштайм. Ошондо мен ойлойм, ошо реальный болот депчи. Андан башка мынакей 2022 жылы ошо жер салыгынан 343 миллион 241 миң сом биздин налогко эми жеңилдиктер болду да, төлөм түшпөй калды налог. Эгер Кудайым буйруп, ошол мынакей агрардык комитет менен чогуу бирге урматтуу Аманкан Батырбекович жетектеген комитет менен чогуу, депутаттар менен чогуу ушул маселени чечүү болуп, гектарына бир 2000 сомдон салык киргизчү болсок, биздин мамлекетибизге ошо орточо болжол менен 1,5 миллиард сом тегерегинде акча түшөт экен. Бул акчаны ушул акчаны айыл жергесине, өзүңүздөр жакшы билесиздер, айылда акыбал начар, суу жок, жолдорубуз жаман, асфальт эмес, освещение, жарыктандыруу бир аз жакшы деңгээлде эмес. Ошо түшкөн акчаларды ушул айыл эмеге, жерге жумшасак жакшы болмок. Төртүнчү маселе, урматтуу коллегалар, биз мамлекетибиз агрардык мамлекет болгондуктан бизде халкыбыздын 70%дан көбүрөөгү айыл жергесинде мал чарба менен алектенет. Азыр статистика боюнча биздин мамлекетибизде 2 миллион тегерегинде ири мүйүздүү мал, 700 миңге жакын жылкы, 8 миллиондон ашыгыраак кой бар экен. Мына Кудайга шүгүр, урматтуу коллегалар, элибиз байыды айыл жергесинде, мында 3-4 машиналар бар. Мында жашоо шартын көрсөңүздөр деле мынакей айыл жергесине барсаңыздар, мынакей мында шаардагындай, шаардан кем эмес жашап калдык. Мында мен өзүм айылдык баламын, мен айылда көп жүрөм, айылдыктар менен сүйлөшөм. Ошол мынабы инфраструктурабы, жашаган шарттары шаардыктардан кем эмес да. Мен айтайын дегеним, урматтуу коллегалар, ушул жылкыга, малга, ири мүйүздүү малга, андан койго салык киргизсек деген оюмду айткым келет да. Азыр орточо эсеп менен бир жылкынын баасы 70 миңден 100 миң сомго чейин. Bir iri müyüzdü malın bağısı 60 mindən 70-80 min geçeyin. Koydun bağısı olsa 12 mindən 17-18 min geçeyin. Eğer urmatlı kollegalar uşularda sala kirgizçi bolsa durgan bolsak, koyga bir yılına 100 somdan, bir koyga yılına 100 somdan, iri müyüzdü malga yılına 250 somdan, жылкыга деле 250 сомдон киргизчи болсок, бизде урматтуу коллегалар bir жылда ошол айыл өкмөтүбүздүн бюджетине 1,5 миллиард сом каражат түшөт. Ошондо биздин айыл өкмөттөрүбүз центральный өкмөттү карабай акча бериңиз, врайныши грант бериңиз, акча бериңиз деп эле кол куушуп отурбастан өздөрүнө кошуп бериңиздер, оюн бүтүрүп алсын. Ошо чоң рахмат Турунбекович. Ошол орто эсеп менен эгер ушул жер салыгын
кайрадан карап чыгып ушул мал жандыктарга салык киргизчү болсок, бизге жылына бир жылда 3 миллиард сомдун тегерегинде акча түшөт экен. Урматтуу коллегалар, ушул эме жумуштар боюнча биз агрардын комитети менен урматтуу Батыркан мырза менен Аманкан Батырбекович мырза менен чогуу, силер менен чогуу эгер макулдук берсеңиздер, ушул долбоорун түзүп силер менен чогуу иштесек деген ойду айткым келди. Чоң рахмат.